Рита эже негизи бирөөлөргө кубаныч тартуулоо, ошол учурда бирөөлөрдү үйлөө кылуу түйшүгү деле көп. Ушул жумушуңуздун эмнеси сиз үчүн түйшүк тагын, эмнеси сиз үчүн рахат? Аябай кыйын суроо бердиң. Негизи түшүктүү негизичи, бирок сен мындай в итоге результатында эмнени аларыңы билгениңде сен үчүн ал түшүк деп эсептелинбейт да. Бул ошол иш кылган иштен рахат алуу эле го дейм. Мындай түшүктүү мен үчүн ушундай кыйналып атам силерге деген нерсе жок. Кудайга шүгүр, мен өзүм ишимди сүйүп кылган үчүн андай түшүк деп айта албайм. Демек, сизге бул жумуштун түшүгүнө караганда рахаты көбүрөөк, Рахаты көбүрөөк. Түшүк деген эми баягы боло турган нерсе да, бул деген рабочий процесс. Аны түшүк деп айтуудан тилим барбайт. Албетте, кадр сыртында сүйлөшүп калганда 2015-жылы өзүңүз катардагы ушул сатуучу болуп жумуш баштап, мына бүгүнкү күндө 60га жакын кызматкер, 10 жылдык жакында, андан сырткары жаңылышпасам бир 8000ден ашык кардар. Ушул нерсени ошол 2015-жылы элестеттиңиз беле? Жок, аны элестеткен эмесмин. Мен негизи ушундай компания ачам деген деле оюм жок болчу. Мен биринчи клиентим өзүммүн, өзүмө керек үчүн ошол жумуш деп деле айтпайм. Үй алуу процессин өзүмө окуп үйрөнгөм. Өзүм үчүн, өзүм үй алайын деген максатта сөйдөгөндө Кыргызстанга балдарым таштап келген. Бул жерде көпчүлүк жашайбыз, ал жерге балдарымды алып келе албайм. Өзүм алсам, бирөөгө төлөгөн акчаны өзүм үйүмө төлөсөм, анан балдарым жанында болсо деген нерсе эле. Анан мен өзүм алгандан кийин мага окшогон адамдар көп экен да. Мен деле сага окшоп алгым келет, мен деле сага окшоп балдарымды алып келем дегендер көп. Анан бирден, экиден башында бекер эле жардам берип жүргөнмүн. Өзүм сатуучу болуп садоводдо иштеп жүргөм ал кезде. Анан аябай каалоочулар көбөйгөндө мен садоводду таштап толук кандуу дагы курстарды өтүп, дагы үйрөнүп, өзүмө юристтерди алып, анан ишти баштап толук уже бул сферага өтүп кеткем да. Анан уже биринчи 2 адамды алдым жумушка алдым деп деле элестетпейт болчумун. Чогуу эле жардам берип койчу, могуну кылышып койчу, буну кылышып койчу, мынча берем деген менен эле ушинтип жүргөнбүз да. Анан эле карасам алардын билими жетишпейт. Анан окутуп үйрөтүшкө туура келди. Ал кезде деген азыркындай курстар жок болчу да. Баарын өзүм барып, моундай бирден банкка барып, анан ФМСке барып, миграционный законду изучать этип ушинтип эметем да. Мен азыр айтам, ошол үчүн биздин башка агентстволордон өзгөчөлүүбүз, жана мен өзгөчөмүн. Мен миграционный законду аябай жакшы билем да. Азыркы күндө бизди эксперт кылып, ушу банктарга, башка заведенияларга да чакырат да. Кел сүйлөп бер, айтып бер, кандай болот депчи. Негизи ошол Кыргызстандан, эми сиздер Россияда көбүнчө жумуш алып барасыздар. Кыргызстандан Россияга алды канча десем жаңылышпасам, эгемендүүлүк алгандан бери бир 20 жылдан ашты да, Россияда эмгектенип жүргөн. Арты жок дегене бир жыл болду. Ооба. Эми ал 1 жыл болгондо эле алда канча жүрөт белгисиз. Квартира дегендей кыйынчылыктар бар. Ошолорго мындай буга чейин деле сиз подкасттарыңызда көбүрөөк жыл айтып жүрөсүз да, бирок дагы бир ирет. Эмне үчүн бул жакта иштеп жүргөндөр сөзсүз түрдө өздөрүнө үй алыш керек? Сөзсүз түрдө дегенден алысмын. Бул баары үй алса болбойт. Кээ бирки адамдарга вообще албаш керек. Ошондойлор барбы? Ошондойлор дагы бар. Мүмкүнчүлүгүнө караш керек. Эгер сенин каяктан төлөй турган источник дохода болсо, анан минимум 3 жыл Россияда жүрөм десе, вот алар алса пайдалуу. Бул өзүнүн үйүнө төлөйт, бирөөгө төлөбөй. Законно ушул жерде өзүнүн регистрацияга кое турган жери болот. Азыр регистрация маселеси аябай орчундуу болуп атат да. Могу 25-жылы аябай күчөтөт дагы. Именно миграционный законодательство өзгөрүүлөр кирип атат да. Анан өзүңүн үйүң болсо гана өзүң ишеничтүү тура аласың да. Ошон үчүн бул бизге керек деп айтам да. Жок дегенде 2 биртуган биригип бир үй алып койгула, кетип атканда сатасыңар, 2ге бөлүп ала аласыңар, зато бул акчаны топтоо үчүн как инвестиция да болуп калат депчи. Акчаны жөндөн эле жөн сарптабай. Бул жерде соблазн көп да. Магазин көп, брендтер көп дегендейчи. Таттуу тамак аш көп. Ал жака бул жака болуп эле тапкан айлыктын каяка коротконун билбей калат да.
үй алып койсо азыр аябай сонун условиялар бар. Рассрочкага 5%, 5 жылга чейин берилген үйлөр бар. Ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда алып койгула деген эле ушундай кеңеш алса, аларга жакшы болсо мен жыргайм дегендейчи. Ой, жакшы, мен ошо убагында кеңеш бердим эле. Азыр бул пайдалуу болду, бул деген акчасын топтоду деген, закону жүрдү Россияда деген нерселер болот да. Анан ушул Планета 312 бүгүнкү күндө Россиянын бардык жеринен үй алып берет. Аны биз буга чейин сиздерге баарын айтып бергенбиз. Шарттарын, биздин бардык видеолорду көрсөңүздөр болот. Анан ушул негиздөөчү, жетекчи катары дагы эми албетте ар бир адам мындай башкалардан өзгөчөлөнгө аракет кылат да. Компаниянын башкалардан бир негизги бир 3-4 өзгөчөлүгүн айтып бериңизчи. Биз жана доллар 40-тан Россияда 40-тан 80-ге көтөрүлгөн маалда мен ушул жаңы сферага өткөм, недвижимостька. Коронавирусту өттүк, могул СВО 22-жылда, андан кийин мобилизацияны өттүк. Азыркы учурда дагы кризисти басып өтүп атабыз да. То есть бул биздин жолубуз мындай тегиз эле жол эмес, өйдө ылдый менен, өзүнүн оор кыйынчылыгы менен, рахаты менен болуп келет. Бирок эч нерсеге карабай, Кудайга шүгүр, биз жылдан жылга кеңейип, чоңоюп, астыга жылганга аракет кылабыз. Бунун дагы жөндөн жөн эмес, бул деген аябай чоң эмгек артында турат. Бул бир жалгыз эле мен эмес, мен ошол 60-тан ашуун мени колдогон командам бар, алардын жардамы менен болуп келет да. Анан эң чоң өзгөчөлүгүбүз, биз кардар менен төбөлүк болобуз десем жаңылышпайм да. Кээ бирде жазып калышат, силердин услугаңар деген чоң экен дейт да. Мен айтам да, средний бир адам 7 жыл, 8 жыл ипотекасын жабат. Биз бир жолу 200 000 услуга алып, сизди 8 жыл сопровождать этебиз. Бул кымбатпы, арзанбы, өзүңүздөр санап көргүлө депчи. Мен айтам, биздин услугабыз күнүнө 1 кофе депчи. Примерно ошондой эле болуп калат. Азыр кофе деле кымбаттап кетти, андан деле суудай эле болуп калды. Бул эң чоң өзгөчөлүгүбүз. Экинчи өзгөчөлүгүбүз, бизде деген ар түрдүү кардарлар кайрылат. Кыргыз жаранына кыргызча, кыргыз улутуна, өзбек улутуна өзбекче, Вьетнамга вьетнамча, Кытайга кытайча сүйлөп түшүндүрүп баардыгыны коштоп жүрөбүз. Ар бир улутка өзүнүн тилинде. Бизде деген командабыз интернациональная команда. Армяндар дагы бар, гагауздар бар, орустар бар. Толтура ар биздин балдарыбыз, азыркы жаштар жакшы чыгып атпайбы, полиглот балабыз бар, балдарыбыз бар, бирөө эмес, алар көпчүлүк балдарыбыз орус тилинде кенен сүйлөйт, өзүнүн тилинде. Өзбек балдар бар, кыргыз балдар бар, орус балдар бар, англисче кенен сүйлөйт, корейче кенен сүйлөйт, кытайча кенен сүйлөгөн балдарыбыз бар да. Ар бир кардардын өзүнүн тилинде жеткиликтүү кылып айтып беребиз. Тажикче сүйлөгөн балдарыбыз бар, баардыгына жеткиликтүү айтып беребиз. Бул экинчи өзгөчөлүгүбүз. Үчүнчү өзгөчөлүгүбүз, бул дагы эң чоң өзгөчөлүктөр деп айтсам болот да. Көпчүлүгү мисалы үчүн ушундай застройщик менен иштегенде айтат да, застройщик барса бекер эле аласың депчи. Биз деген услугабыз 100 000 застройщиктен алса. Мен айтам да, бул деген наоборот сиздерге арзан түшөт деп. Себеби дегенде бекер эч ким эч нерсе кылбайт. Сизди бекер сопровождать этсе, коштосо, значит застройщик ага төлөп берет деген нерсе да. Биз деген сиздерге скидка алып беребиз дейбиз да. Биз бир жолу застройщиктен алгандан көрө биз сизге деген чоң скидка алып беребиз, сиз аны пайдалуураак болот депчи. Ошон үчүн дагы бир өзгөчөлүгүбүз бул. Анан эң негизги өзгөчөлүгүбүздүн бири бул, мен өзүм иностранец болуп, азыр Россиянын жаранымын. Мурун ошол кыргыз жараны болчумун. Ошол эле миграционный законодательствого келсек, бул азыр Россияда бул теманы түшүнгөн эң күчтүү агентство бизбиз. Ошон үчүн бүгүн ол банк, жана айтпадымбы, ВТБ банктын дагы бул генеральный директору ар ким менен жолугуша бербейт да. Топ 5 партнерлорун чакырып, ошонун ичине биз киргенибиз, Альфа страхование чакырып, анын биринчи топ
биринчи орундагы биздин партнерубуз деп бизди белгилеп кеткен нерсе дагы бизди аябай кубандырат да. Мындай эмелер көп өзү. Биз көбүнчө эле баардык эле застройщиктер менен практически 70% банктарда биз топ 5ка киребиз. Чоң рахмат.